Буга чейин калкты тейлөө борборунда кезек күткөндөрдүн видеосу маал менен интернет булактарына чыгып, элдин нааразычылыгын жаратып келчү. Атүгүл өкмөт башчы Марипов да калкты тейлөө борборунун бирине пландан тышкары капилеттен текшерип барып, өзү да күбө болгон. Мен атайлап айтпай келдим, көрөйүн депчи. Анткени интернетте маалыматтарды окуп атам да, ушунчалык очередь көп. Азыр бул жерде бир аксакал айтты, бир жумалап отурат депчи. Бүт эле региондордо ушундай болуп атат. Өзгөчө Бишкекте 1,5 миң, 2 миңден күнүнө элге кызмат көрсөтүп атат. Бирок бир күндө, 2 күндө башка айылдардан келгендер да бар да пропискасы. Ошого биз азыр жакынкы жерде шаардын борборунан бир чоң имаратты чечип атабыз. Эми шаардын чок ортосундагы тагыраагы Жибек жолу Ибраимов көчөсүндө кесилишкен мурдагы Элдорадо соода борборунун имараты мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы калкты тейлөө борборуна айланды. Ачылыш аземине өкмөт башчы Улукбек Марипов жана өкмөт мүчөлөрү катышты. Ачылыш аземине барган премьер-министр Бишкек шаарында жана жалпы республика боюнча тейлөө борборлорунун кезек күтүүчү жанандардын ыңгайлуулугу үчүн шарттарды жакшыртууну жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү сапатын жогорулатууну тапшырды. Бардык кызматтар толук автоматташтырылган. Бул багыттагы иштерди мындан ары да биз күчөтмөкчүбүз. Бардык аймактардагы мамлекеттик каттоо кызматтарында жана республиканын 37 чет өлкөдө мына билесиздер мекемелерибиз бар. Ушуларда дагы автоматташтырылган маалыматтык системалар толук кандуу бүгүнкү күндө ишке киргизилди. Демек, арыз берүүчүлөр зарыл документтерин бир эле имараттан чыкпастан топтой ала турган шарт түзүлдү. Былтыр улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын башчысы Камчыбек Ташиев, бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов мамлекетке келтирген чыгымдын төлөгөнүн, ал бир бөлүгүн кыймылсыз мүлк катары кайтарып бергенин айткан. Дал ошол Матраимовдун Элдорадо соода борбору эми мамлекеттик мекеме катары пайдаланууда. Ошон менен катар буга чейин башка соода борборлоруна ижара акысын төлөп келген болсо, эми ал акчалар калкты тейлөө борборун жакшыртууга жумшалмакчы. Бул имарат азыр мамлекеттикке болуп бизге бөлүнүп берди. Калгандары боюнча тендер өткөрүлөт. Эми там 100 сомдон 200 сомго чейин ар кандай темелер бар да, тендерге ылайык. Квадрат метр. Бул жерде 1,5 миң квадрат метр. Биринчи этажы ошо калкты тейлөө борбору болду. Экинчи этажы бизнесмендер тейлөө борбору болот. Эми ал анан Минэконом ачат да. Шаардыктар жана шаардын меймандары мында мамлекеттик тейлөөнүн кеңири чөйрөсү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү ала алат. Баланын туулгандыгын, никеге тургандыгын, каттоо, паспорт алууга, балага сүйүнчө, жөлөк пулун алууга арыз жазуу жана башка. Алгач ирет келип жаткан жарандарда ыраазы. Колдоолору жакшы болуп жакта, элдерди кабыл алгандары жакшы, элдер жакшы кабыл алып жатат. Ошол бияктарды жакшы иштеп, жакшы. Бурун кайсыл жерге барчылыгы анан? Шаардын мурда деген Аю Грант кабарчык. Аю Грант кабарчыкта аяктан деле ал бияк жакыныраак элдерге ыңгайлуу да. Калкты тейлөө борбору заманбап жабдуулар менен жабдылып, ыңгайлуу жумушчу орундар, маалымдама зонасы менен камсыздалган, электрондук кезек жана видео көзөмөл камералары орнотулган. Ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген жактар үчүн шарттар түзүлүп, эне жана бала бөлмөсү каралган. Калкты тейлөө борборунун жалпы аянты 1200 квадрат метрден ашуун. Ал күнүнө 1500 адамды 29 тейлөө түрү боюнча тейлей алат. Сыргак Бактияр уулу, Улукбек Абдиев, Наждак ТВ.